Бүгін Қырғыз Республикасының президентінің Баткен облысындағы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Малимбаев жана Тажикстанның Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджоббой Ахмадзода менен эки облустун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев жана Тажикстандын Исфара районунун акими Бахауиддин Бахадурзода менен биргеликте Баткен районунун Ортобоз айылы менен Тажикстандын Хожауала айылына чектешкен 4 көчө участогунда чек арадагы соңку катталган окуяларды талкуулоо, алдын алуу боюнча жолугушту. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча төмөнкү чечимдер кабыл алынды. Чек аралаш аймактарда шарттуу чек ара сызыгына жакын курулуш иштерин жүргүзбөө, мал жандыктар эгерде чек арадан өтүп кетсе, эки тараптын кармабай өз жерине кайтаруу, аткезчиликке бөгөт коюу боюнча эки өлкөнүн күч түзүмдөрү бирдикте иш-чараларды жүргүзүү жоопкерчилик эки облустун чек ара кызматтарында. Суу маселеси боюнча Баткен жана Исфара райондорунун акимдери бүгүн жолугуш өткөрүп, бирдикте чек аралаш аймактарда жөө жүрүп, кайсыл жерде көйгөйлүү маселелер болсо жер-жеринде чечүү. Жыйындын алкагында эки облустун башчылары эки тараптын күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине өз ара сүйлөшүү, макулдашуу боюнча убакыт бөлүп беришти.